Саламатсыздарбы? Кыргыз тил сабагынан өтөбүз. Алдыңыздарда кыргыз тил китеби, авторлору Акынова Айнура Арысбековна жана Чокойшова Бурулкан Сапаровна. Бүгүнкү сабактын темасы менин айылына чөйрөм. Сабактын максаттары, сабактын темасы менен таанышасыңар. Биринчи класста өтүлгөн темалар, алган билимдериңерди кайталайсыңар жана өркүндөтүүгө умтуласыңар. Өтүлгөн темалар боюнча алган маалыматтарыңарды өз турмушуңарда пайдаланууга үйрөнөсүңөр. Бири-бириңердин пикирин угууга, өз ойлорун эркин айтууга, кабыл алууңар, эске тутууңар, өркүндөтүүгө тарбияланасыңар, айылына чөйрөгө кам көрүүнү үйрөнөсүңөр. Кыргыз тил сабагынан дептер ачабыз, бүгүнкү числону жазабыз. 3-сентябрь күнгө бейшемби, класс иши менин айылына чөйрөм. Суроолорго жооп берсеңер болот. Каникулда кандай эс алдыңар? Мектепке кандай даярдандыңар? Өзүңөрдүн үй бүлөңөр жөнүндө айтып бергиле. Курбуларыңар кимдер? Алар менен эмне кылганды жактырасыңар? Силерди адамдардан башка дагы эмнелер курчап турат? Аларга кандай мамиле кыласыңар? Үйүңөрдө кандай өсүмдүктөрдү өстүрөсүңөр? Үйүңөрдө кандай жаныбарлар бар? Аларды багууга кандай жардам бересиңер? Эми мен силерге Тайын эмне майрамы деген тексттин биринчи бөлүгүн окуп берем. Силер болсо көңүл коюп уккула. Келсем Тайынем үйдө экен. Тайынем мен да аны жакшы көрөмүн. Анткени кичинемден мени көтөрүп көп жомокторду айтып берер эле. Мен ошол жакшы көргөн Тайынем үйдө отурганына кубанып кеттим. Талаадан терген бир очак гүлүмдү бердим. Тайынем абдан сүйүнүп кетти да. Мына менин майрамым деп, менин эки бетимден эки өп гүлдү шоркурата жыттап алды. Эң сонун жыттуу гүлдөрдү терипсиң. Айланайын. Мунун жарымын апаңа бер. Апама эртең терип келип берем. Муну бүт бойдон сиз алыңыз, Тайыне. Бизге түшүнүктүү болуш керек. Эми биринчи көнүгү озекиштейбиз, окуйбуз. Тексттин каармандарын, окуяны жана окуя болгон жерди айтып бергиле. Мында каармандар Тайынеси анан кыз болду. Ал эми окуя жай мезгилинде болду. Окуя болгон жер талаада. Экинчи көнүгүнү дептерибизге жазабыз. Суроолорго жооп жазабыз. Асы кыз эмне үчүн Тайынесине гүл берди? Анткени көп жомокторду айтып берер эле. Гүлдү кайсы жерден алып келди? Талаадан алып келди. Кыздын Тайынеси эмне үчүн мына менин майрамым деди. Тайынеси сүйүнүп кетти. Кыз эмне үчүн апасына гүл берген жок? Апасына эртең терип келип берет. Тайынеси гүлдү эмне алат? Тайынеси гүлдү идишке салып коет. Мына дептерибизге жоопторун жазабыз. Мынакей кызыл өң менен белгилеп койдум. Экинчи көнүгү деп. Үчүнчү көнүгүдө сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Шу сүрөттөргө сүйлөм түзсөңөр болот. Сүйлөм түзгөндү билебиз. Мынакей, мен биринчисин түзүп койдум. Тайынемди жакшы көрөм. Мынакей. Силер да кийинки сүрөттөргө ушундай кылып сүйлөм түзөсүңөр. Муну дагы дептерибизге жазабыз, үчүнчү көнүгү деп. Үйгө тапшырма 4-чү көнүгү өзүңөрдүн үй бүлөңөр жөнүндө айтып бересиңер. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта болуңуздар.